Жакында кыш Өзбекстанда элдер көмүр талашып жаткан видео тарады. Өзбекстандын Сурхандария аймагында жыл сайын кыш алдында көмүр талаш болот деген видео социалдык тармактарга тарады. Унаалар менен көмүр түшүрүлгөн аймакка кирип жатканын көрүүгө болот. Быйыл Бишкекте көмүрдүн баасы тоннасынан 5800 сомду түздү. Жогорку кеңештеги терезеден качып чыккан Эмиль Жамгырчиев шайлоого катышууга арыз берди. Бир учурда Жогорку кеңештеги терезеден качып чыккан Эмиль Жамгырчиев 2025-жылдын 30 ноябрында өтө турган Кыргызстан Жогорку кеңешинин депутаттарынын мөөнөтүнөн мурда шайлоого катышуу жөнүндө ниетин билдирүү боюнча арыз берди. Бишкекте массалык мушташ болду. Бардык катышуучулар кармалды. Борбор калаада болжол менен 20 адамдын катышуусунда массалык мушташ болду. Окуя Бишкек шаарынын Октябрь районунда орун алганын шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы билдирди. Күбөлөр болгон окуяны видеого тартып алышкан. Кадрларда эркектердин көчө ортосунда мушташып жатканы көрүнөт. Натыйжада бир нече унаа жабыркаган. Бир чатактын себептери азырынча аныктала элек. Окуя катышкандардын баары аныкталып, тергөө кызматына жеткирилди. Текшерүү иштери уланууда. Кошумча маалымат кийинчерээк берилет. 16 жашка чейинки өспүрүм менен жыныстык байланыш же нике түзүү бул кылмыш жаза кодексинин 163-беренеси. Мыйзам боюнча никеге туруу жашы 18ден жогору. 16 жашка чейинки өспүрүм менен жыныстык байланыш же нике түзүү бул кылмыш жаза кодексинин 163-беренесине ылайык оор кылмыш болуп эсептелет. Мындай иш үчүн адам 5 жылга чейин камалышы мүмкүн. Ал эми учурдагы келиндин ишинде жаза чаралары биринчи топтогу майып кайненеге зомбулук көрсөтүү 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылат. Эгер өспүрүмдү никеге мажбурлоо болгону аныкталса, жаза дагы катууланат. Президенттин ырайым суроо же салттуу нике дин жолунда деген жүйөлөр менен актоо мүмкүн эмес. Бул сүйүү эмес, бул мыйзам бузуу. Жашы жете элек балдардын тагдыры менен ойнобогула. Ата-эне тууган же молдо болобу, катышкан ар бир адам мыйзам алдында жооп берет. Жанын кыюуга аракет кылган жаран куткарылды. Токмокто эркек киши өз жанын кыюуга аракет кылды. Ал колуна бычак кармап бүтүрүлө элек көп кабаттуу имараттын үстүнө чыккан. Куткаруучулар аны түшүрүп ооруканага жеткиришти. Секирүүгө аракет кылган кишинин мойнунда жана колунда жарааттары бар экени айтылды. Тарганды үйрөнсөк боло, караңыздарчы кандай кырсык болгон. Ысык көлдө машина жылкы сүзгөнүн күбө билдирди. Видео Чоктал айылында тартылган. Айдоочу жаракат алган, ал эми жүргүнчү реанимацияда деп жазган ал. Палестинада согуш токтоп майрамдап жатышат.